Өлкөдө жеңил өнөр жай тармагы акыркы жылда чоң секирик жасап жатат десек болот. Кыргызстандыктар тигүүчүлүктүн кынуусун таап, жакшы киреше түшөрүн түшүнүп калды. Расмий маалыматтарга караганда 2 жыл мурда бул тармак 7,5 миллиард сомдук товар өндүрсө, быйыл 5 айдагы көрсөткүч эле 5 миллиард 100 миллион сомдон ашкан. Акыркы 1 жылда Россияга кийим-кечи экспорттоо 4 эсеге өскөн. Жеңил өнөр жай учурда бюджетке жакшы каражат төгүп, халктын кирешесин көбөйтүп жаткан тармактардын бири. Бирок ушунча каражат таап жаткан тармакта азыр чоң көйгөй бар. Буйрутмаларды аткарууга кол жетишпей жатат. Кезинде башка өлкөлөрдө жумушчулар керек дегенди угуп, ушундай да болот бекен деп таң калсак, эми Кыргызстанда өндүрүш өнүгүп, иштей турган кызматкерлерди издеп калдык. Кыргызстанда жеңил өнөр жай тармагындагылардын башын бириктирген Лихпром ассоциациясына каттоого алынган 1000ге жакын тигүү цехи бар. Бирок үй шартында ачылган же 10-15 кишини иштеткен чакан цехтер азыр жүздөп саналат. Маалыматтарга караганда, учурда Кыргызстанда тигүү цехтеринде 200 000 киши иштеп акча табат. Бирок дагы 30-40 миңден ашык жумушчу изделет. Мисалы, 300дөн ашык кишини иш менен камсыздаган Ак Сарай текстиль фабрикасында учурда 50 гана жумушчу иштеп жатат. Демек, дагы 250 орун бош турат.